Климаттын өзгөрүшү көз жумуп кое турган маселе эмес экенин баса белгилеп кетким келет. Бул жашоо жана келечек буюмдардын коопсуздугуна байланыштуу маселе. Кара Балта шаарындагы бул күнөскана бактарактардын көчөттөрүн өстүрүүгө ылайыкташтырылган. Биринчи жылы 2,5 миллион, кийинки жылы 200 миллионго, 15 жылда 7 миллиардка жеткирүү пландалган. Мында ар бирине чип басылып, ошол аркылуу көзөмөлгө алынат. Толук кандуу өсүүгө жарап калганда аймактарга тигилмекчи. Мындан сырткары күнөсканада мөмө жемиштердин уругун өндүрүп чыгып, элге берүү жагы дагы каралган. Экономический жагы дагы өтө чоң долбоор болот, жөн эле бакыт болбостуктан. Анан бул жерде эксперимент лабораторияда болуп атпайбы бул жерде? Абдан чоң эксперименттер жүргүзүлүп атат. Ар бир биздин мындай айтканда аймактардынга жараша бактар тигилет. Ошол жерде жашап кетиш үчүн, например, түштүк тарабыбызда болсо фисташки менен миндаль каралып атат. Бул жакта болсо кедр бактарын каралып атат. Анткени шишкасынан дагы чоң эме алгандай болупчу. Элибиз дагы терип акча жасагандай болуп. Күнөскана Евразия жашыл алкагы долбоорунун алкагында ишке киргизилди. Азырынча 100 киши иш менен камсыз болсо, жакынкы 15 жылда алардын саны 300 миңге чейин жеткирүү мерчемделген. Көчөт өстүрүүчү жайды дүйнөнүн алдыңкы агрономдору иштетип жатышат. Я прибыл сюда, в Кыргызстан, с международными экспертами и специалистами. Мен Кыргызстанга эл аралык эксперттер менен бирге Кыргызстандагы экологиялык абалды жакшыртуу жана өнүктүрүү үчүн Садыр Жапаровдун тапшырмасын ишке ашыруу үчүн келдим. Биз эмне кылабыз? Биринчи кезекте Кыргызстандагы мөңгүнү жана суу ресурстарын сактоого көмөк көрсөтөбүз. Азыр абал өтө курч. Андан чыгуу үчүн Садыр Жапаров айткандай чукул чараларды кабыл алышыбыз керек. Биздин максат Кыргызстанда токойдун санын көбөйтүү. Жакынкы 15 жылда өлкө аймагынын 30-35% бактарактар менен камтышыбыз зарыл. Мөңгүлөрдү сактап калуунун эң эффективдүү жолу бактарактардын санын көбөйтүү. Сердцем и сосудами всей Центральной Азии. Күнөсканада өнүп жаткан көчөттөрдөн баштап топурагына чейин чет өлкөдөн алынып келинет. Алар атайын лабораториянын изилдөөсүнөн өтүп, андан кийин гана тигилүүдө. Растений, но для этого нам надо держать температуру. И вот здесь у нас климат-контроль. Температура 26 градусов и влажность 90%. Атайын чөйчөкчөдөгү кара топуракка отурулган көчөттөрдүн уруктары бат өнүш үчүн бир температурада кармашыбыз зарыл. Ичиндеги абанын көрсөткүчүн бул жерден көзөмөлдөйбүз. Температура 26 градус, нымдуулук 90-95% болушу абзел. Чөйчөкчөлөрдү атайын темир шкафтарга коебуз. Урук 3 күндөн 5 күн аралыгында баш алат. 15 күн өткөндөн кийинөнгөн урукту күнөскананын өзүндө кармайбыз. Выносим их уже непосредственно в теплицу на свет. Топурактан башалган көчөттөр мына ушул күнөсканада өстүрүлөт. Бул жерде көчөттөр ар кандай температурада кармалат. Эртең менен жылуу, түшкүсүн муздак, ал эми кечинде таптакыр башка температура болушу мүмкүн. Мунун себеби көчөттөр өнгөндөн баштап сырттагы аба ырайына ылайыкташтырылып өстүрүлөт. Күнөсканада көчөттөрдү сугарууга өзгөчө маани берилген. Ал үчүн атайын бир буручка суу кампасы орнотулуп, жанына 5 бочка жайгаштырылган. Бул бочкаларга көчөттөргө керектүү витаминдер коюлуп, көчөттөргө суу берилген учурда кошо берилет. Баса белгилеп айтып кетүүчү жагдай, көчөткө суу берүүдө бардыгы автоматташтырылган. Евразия жашыл алкагы долбоору Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында жүзөгө ашууда. Массалык көчөт отургузуу иш-чарасы башталгандан бери 1,5 гектардан ашык жерге 800 миң түп көчөт отургузулду. Жашыл Мурас улуттук компаниясынын башкы максаты мөңгүлөрдү сактап калуу менен өлкөнүн экологиясына терс таасирин тийгизген көрүнүштөрдүн санын азайтуу болуп саналат. Евразия жашыл алкагы деп аталган себеби Борбор Азияда муздун 40% суунун 40% именно Кыргызстанда экен. Булар ушуну айтып атышат. Бул Борбор Азиянын жүрөгү, бул Кыргызстан дейт. Биз, например, Казакстанга деле бармакпыз дейт, Өзбекстанга деле бармакпыз дейт. Бирок биз Кыргызстанды жүрөк болгондуктан, Кыргызстан жүрөгү болгондуктан биз Кыргызстандан башташыбыз керек деди. Ошол жерден биз Кыргызстандын жанагы мындай айтканда микрофлорасын оңдомоюнча буларга суунун биз берип атпайбызбы? Мындай айтканда Казакстан түштүк тарабына, Өзбекстандын
бул тарабына биз берип аткандыктан булар айтат, булар чоң эртеңки күнү 35 жылдан кийин муздар калбай калбаш үчүн биз ушул Кыргызстандан баштайлы деди. Глобалдык климаттын өзгөрүүсүн жана ага ыңгайлашуу, анын алдын алууда президент Садыр Жапаров эл аралык өнөктөштөрдү биргелешип күрөшүүгө чакырган. Ал буунун жогорку трибунасынан КООП саммиттеринде маселени бир нече жолу көтөрүп, коңгуроо кагып келүүдө. Тоо экосистемасын коргоо жана аны өнүктүрүү боюнча Кыргызстандын демилгесин эл аралык коомчулук, анын ичинде Бириккен Улуттар уюму дагы колдогон болчу. Ага ылайык Кыргызстанда тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн иш аракеттеринин 5 жылдык программасы иштелип чыгып, ал буу тарабынан жактырылган. Ал тургай башкы ассамблеянын резолюциясы дагы кабыл алынган. Мөңгүлөрдүн тез эриши, табигый катаклизмдердин көбөйүшү жана тоолуу экосистемалардагы суу ресурстарынын азайышы терең тынчсызданууну жаратууда. Бул терс кесепеттер жергиликтүү жамааттардын жашоосуна коркунуч туудурат, жакырчылыктын деңгээлинин жогорулашына, инфраструктуранын абалынын начарлашына жана өлкөлөрдүн экономикасына олуттуу зыян келтирет. Климаттын өзгөрүшүн алдын алуу жана көйгөйлөрдү чечүүдө президент тышкы карызды жашыл экономикалык долбоорлорго алмаштыруу сунушун киргизген. Демилгени алгачкылардан болуп Германия өкмөтү колдоп 15 миллион евро карызын кечсе, андан көп өтпөй эле Түркия өлкөнүн 58,8 миллион доллар бересесин кечкен. Жагдайдан токойдун аянтын көбөйтүү менен чыкса болот. Башкача айтканда, өлкөнүн жалпы аянтынын 35%-ын бак дарактар ээлегенде гана мөңгүлөрдү сактап калууга мүмкүн. Бир жагынан табигый жана техногендик кырсыктардын алдын алат. Есть гора, на которой просто есть почва. И идет дождь. Тоонун бетинде бак жок, жөн эле топурактуу жер, жаан жаап жатат. Убакыттын өтүшү менен ал жерге сиңип, кийин сиңбей калат. А бул жерде болсо бак бар. Жаан жааган учурда бак 15 000 тонна сууну сиңире алат. Жер болсо сууну сиңире албай калганда агып кете берет. Жер титирегенде жер эрозияга учурайт. Суу болсо агып отуруп ташкынга айланат. Ал эми бак дарактар жерди кармап турат. Эгерде биз бак тексек, мунун мисалында канча сууну кармап каларын көрсөк болот. Одно дерево может удерживать около 15 тонн воды. Кыргызстан глобалдык жылуулукка байланышкан маселелерди эл аралык деңгээлде көтөрүшү келечекте чоң көйгөйдү чечүүгө багытталган. Бул аркылуу курчап турган чөйрөнү келечек муунга татыктуу өткөрүп берүүнү көздөйт. Дүйшөн Шаршембеков, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.